Бұл Құран чындыгында ар бир тамгасына Алла Таала канча сауап берет? 10 сауап берет. Ал сөздү түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү айырмасы жок. Ал эми бизге Алла Таала 2 есе сауапту берет. Арабтар өздөрү окуй берет экен, араб тили экен. Пайгамбар айтат, өзүнүн хадисинде келет, ким Куранды окуса, Курандын окуганына сауап алат, андан кийин тамгаларды айтып, кыйналып окуйбуз го, үйрөнүп. Ошол кыйналганыбызга дагы Алла Таала машакатка дагы өзүнчө бизге сауап берет экен бизге. Ошондон дайыма биз Куранды тажвиди менен окуганды үйрөнүшүбүз керек. Англис тил курсуга барсак, же башка тил курсуга барсак, аябай тамгаларды ордунан чыгарган, үйрөткөнгө аракет кылат алар деле. Куранды деле биз ошондой көңүл бурушубуз керек. Жок дегенде ар бир момун мусулман адам намазына ылайыктуу Куранды жаттап алуусу бул парз болуп эсептелинет. Мына ошол нерсени биз туура окуганды үйрөнөлү. Себеби мисалы ха, хынын эле 3 түрү бар, зынын эле 4 түрү бар, сынын дагы 3 түрү бар араб тилинде. Ошолордун баардыгын өз ордунан чыгарбасаң, сөздүн маанисин өзгөртүп коесуң. Ошондон колдон келишинче биз Куранга аракет кылалы. 28 тамга бар. Күнүнө бирден тамганы үйрөнсөк дагы 28 күн көз ачып жумганча өтүп кетет. Куранда өзүнүн булагынан, Курандан окуганга эч нерсе жетпейт. Ошондон тажвиди менен, өзүнүн эрежеси менен окуганга үйрөнөлү. Мына ошол нерсени ар бирибиз өзүбүзгө, мисалы азыр араб тилини билгендер бар бул жерде, билбегендер бар, Куранды окуй ала тургандар бар, окуй албай тургандар бар. Ошондон келиңиздер, биз күнүгө бирден тамганы милдет кылып алалы мойнубузга. Көз ачып жумганча өтүп кетет. Бир айда сиз ар бир араб тамгасын өз орду менен айтканды үйрөнүп калабыз. Эгер ошол тамганын айткан жерин билбесек, билгендерден келип сурасак, мына Ислам университетинде толтура ага эжекелер бар. Ошолордун бирөөсүн кармасаңар, алар силерге Кудай буйруса үйрөтөт.